жерде турасыңар. Бул ата-энелер 1-класска бара турчу балдарынын документтерин беймарал тапшырып жатышат. Алар электрондук кезекке катталып жетишип калгандар. Айрымдарында мүчүлүштүктөр да бар. Сөздөр жибергенде скриншот кылып өз алабыз да, почтага кирбейт. Биз азыр аны чыгара албай жатабыз да, бул мектептенчи. Учет боюнча гака туруп калыптыр. Өзүбүз биз азыр Чолпонго көчүп кеткенбиз, Чолпон шаарына. Ошол жака кириш керек болот, бияктан чыгара албайбыз. Быйылкы жылы Каракол шаарында 2 этап менен жалпы 1600 бала электрондук каттоодон өтүшкөн. Болжол менен шаар боюнча быйыл 2000ге жакын 1-класска балдар барат. Каттоо дагы да уланууда. Калган мектептерибизде азыр орундар бар. Ошол моменттен пайдаланып мен айтып кетет элем жашоочуларга. Кайрыла турган болсоңуздар, ошо 10 апрелден баштап эле участок боюнча эртелетип жазылсаңыздар, анан экинчи этап болгондо уже кыйла уже азыраак орундар калып калат мектептерде, ошо электрондук каттоо болсо деле. Анан эртелетсеңиздер. Анткени кээ бир ата-энелер азыр бизге кайрылуулар да көп болуп атат. Электрондук каттоо менен 1-класска Каракол шаарында биринчилерден болуп, номер 11 жалпы орто билим берүү мектеп гимназиясы толду. Андан кийин Карга Мендегул уулу атындагы номер 15 жалпы билим берүү мектеби. 1-класска киргизем деген ата-энелер учурда абдан көп. Быйылкы окуу жылында биздин мектепке 280 балага квота берилген. Анын ичинен 2 класс 80 балага кыргыз класс боюнча, ал эми калган 5 класска 40 баладан деп туруп 200 орунга орус класстарына кабыл алынганда, биринчи турдун жыйынтыгында эле биздин мектепке бөлүнгөн квота дээрлик толуп калган. Экинчи этабында квотага аз эле орун калып калды да. Бул жерге инененди коебуз. Мисалы мен баламды каттап аткан болсом, мен өзүмдүн жанагы жеке номеримди каттайм, фамилиямды каттайм меникин. Каракол шаары боюнча муниципалдык жалпы 10 мектеп бар. Маалыматка караганда электрондук каттоо 2 этапта жүргүзүлгөн. Алгачкысында тургундар жашаган жери боюнча, экинчи этапта дарегине карабай каттоого турса болот. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.